5 каналдын түз эфиринде шаардыктар программасы башталууда. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биз ушул студияда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишмердүүлүгү, мамлекеттик анчинде Борбор каладагы камсыздандыруу маселеси, жарандарыбыздын бул камсыздандырууга болгон мамилеси жана деги эле өлкөбүздө камсыздандыруу маданиятын кантип калыптандыруу керек деген теманын үстүндө сөз кылмакчыбыз. Студиябызда конок менен тааныштыра кетейин. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Чекиров Нурсултан Кубанычбекович келип отурат. Саламатсызбы? Нурсултан мырза, студиябызга кош келипсиз. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, урматтуу көрөрмандар, анда адаттагыдай эле 0312 59 20 75 телефон чуаллар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Ошол эки номер аркылуу биз менен байланышып, кызыктырган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анда эмесе, Нурсултан мырза, эми негизи сиздердин уюм биз билгенден 2016-жылы калыптанган, түзүлгөн. Ошол убакта ага чейин, андан кийин деле бул камсыздандыруу боюнча көптөгөн сөздөр айтылды, көптөгөн сындарды айтылды дегендей. Анан ошол убакыттан бери ошол сиздердин уюмдун бир мындай ишмердүүлүгү жөнүндө кыскача таржымалуу дейбизби, жалпы ишмердүүлүгү жөнүндө бир кыскача сөздөн баштабайлыкпы? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат сиздерге ушу конокко чакырганыңыздарга. Ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзүңүз белгилегендей ушу 2016 түзүлгөн. Анын себеби болуп 2015-жылы турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы кабыл алынган. Ошол мыйзамды ишке ашыруу үчүн өкмөттүн токтому менен биздин уюм түзүлгөн да. Ошол 2016 жылдан баштап биз ишмердүүлүгүбүздү Кыргызстан боюнча жүргүзүп келе жатабыз. Анан эми негизи камсыздандыруу эми көпчүлүк жарандарыбыз билсе керек, бул социалдык долбоор деп башында айтылган, мамлекеттик болгондон кийин бул жерде бир мындай пайда табуу эмес, ошол өзүнүн эле жарандарга жардам берүү бирден бир максат болгон да бул уюмдун. Анан ошол камсыздандыруу жарандарыбызга эмне үчүн керек, кандай учурда камсыздандыруу бизге пайдасы тиет? Эң туура белгиледиңиз. Бул баягы бизде ар дайым айтып келебиз, социалдык проект депчи. Себеп дегенде өзүңүз жакшы билсеңиз керек, 2017 жылга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астында департамент бар болчу да. Департамент жилищного строительства деп аталчу. Алар ушу өлкө аймагы боюнча эме үйлөрдү, аварийный үйлөрдүн реестрин түзүп, анын ошол үйлөрдүн ээлерине жарандарыбызга 50 миллион кайтарымсыз, 200 миң сом кайтарымдуу суддаларды берип келген да. Ошол практика 2017 жылдан кийин токтогон. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз ушул мамлекеттен ушундай табигый кырсыктан жабыр тартып калса, турак жайлары бир гана жолу бар. Ушу мамлекеттен жардам алуунун бул биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан сөзсүз түрдө турак жайларын камсыздандыруудан өткөрүш керек. Эгер колунда ошол учурда полиси жок болуп калса, ал жараныбыз эч жактан баягы кенемте ала албайт да, чыгымын толтура албай, өзүнүн эле чөнтөгүнө күч келет да. Ошол себептен айыл жергесинде бул чоң деле акча эмес, бир жылга 600 эле сом гана төлөйт айыл жергесинде. Ошол эле учурда биздин жоопкерчилик 500 миңге чейин болуп атат да. Ал эми шаар жергесинде 1200 сом бир жылга. Ошол эле убакта биздин жоопкерчилик 1 миллион сомго чейин болуп атат. Бул деген ушул мамлекет тарабынан түзүлүп берген чоң мүмкүнчүлүк, анан чоң жардамда. Мындай мүмкүнчүлүктү жарандарыбыз колдон чыгарбай, сөзсүз түрдө колдонуп калыш керек. Ошондо айыл жергесинде 600 сом, шаар жергесинде 1200 сом бир жылга сиздердин уюм менен келишим түзүп, турак жайыңды камсыздандырсаң, эгер эми Кудайанын бетин ары кылсын дегенде, бирок баары бир кырсык айттырбай келет эмеспи? Эгер ошол кенемте алуу учуру келип калса, айыл жергесинде 500 миң сом, шаар ичинде Жок, айыл жергесинде 500 миң туура айтасыз, шаарда 1 миллион сомго чейин. 1 миллион сомго чейин. Бирок эми мисалы бир жарандын бир бөлмөлүү үйү мындай кырсыкка учурады дейлик. Ошол эле маалда башка бир жарандын 2 кабат үйү болушу мүмкүн да. Анан ошол белгиленген бир тарифте айырмачылыктар жокпу? Бекитилген эле бир өлчөмбү деген? Негизи туура белгиледиңиз. Негизи камсыздандыруу экиге бөлүнөт да, ыктыярдуу жана милдеттүү болуп. Милдеттүү ушу именно турак жайды камсыздандыруу бул милдеттүү болуп аталат. Анан бул жакта тарифтери, биздин жоопкерчилик ошол эле учурда булар мыйзамдар менен, токтомдор менен бекитилген. Бул тарифтер өзгөрбөйт да. Айыл жергесинде
мисалы квадратурасына, шаарда да квадратурасына карабайт. Койт 2 этаж үйбү, 1 этаж 2 комната үйбү, шаарда 1 комнат батирби, 2 комнат батирби бул квадратурасына карабайт. Ошол эле тариф менен төлөй берет. Эгер жараныбыз мисалы Бишкектен айта турган болсо, менин үйүм 1 миллион эмес, 3 миллион, например, 3 миллион деп айтса, биз 1 миллионна ушул милдеттүү түрдө полис жазып беребиз. Калган 2 миллионна ыктыярдуу түрдө полис жазып бере беребиз. Мында эч кандай кыйынчылык жок да. Анан айыл жергесинде мисалы жарандарыбыз көбүнчө жанагы коро жайын, сарайын, хозпостройка деп коебуз, орусча айтканда, ошонусун кошобай үй дегенде, ошонусун кошо элестетишет экен да. Негизи андай эмес. Мына мыйзамда турак жай деп, бул өзү жашаган үйү да. Ошол гана кирет. Ал эми КНМТге келе турган болсок, сиз айткан 500 000 турак жай элементтерге бөлүнгөн. Мисалы чатыры, кыр эмеси, ички жасалгасы, полу, эшик терезеси дегендейчи. Биздин методика расчет бар, өкмөттүн токтому менен бекитилген. Эгер кырсык келип, Кудай сактасын, турак жай жабыркап калса, мисалы чатыры шамал учуруп кетсе, 20%, ошол 500 000 20% төлөнүп берилет. Ички суу кирип кетип, ички обделкалары жасалгасы бузулса, тоже 20% дегендей. Эшик терезеси болсо 15%, ушинтип пайыздык чендер менен өлчөлгөн да. Эгер толук жарабай калса, 500 000 толук алат. Шаарда 1 миллион. Демек, кырсык болгон учурдан кийин атайын бир экспертиза жүргүзүлөбү? Канчалык деңгээлде үй жабыркады деген. Ошонун негизинде анан төлөнүп берилип жатабы? Негизи ушул жарандарыбыз ушундай кырсыкка кабылып кала турган болсо, биринчи эле бизге телефон байланыш менен, кандай жолу менен болсо да байланышка чыгыш керек, бизге маалымдама бериш керек. Андан кийин биздин кызматкерлер жерине барып, турак үйдү көрүп, тийиштүү актыларды фото, видео фиксация кылып, анан кандай документтер керек болсо, ошого биздин кызматкерлер жардам берет. Сөзсүз түрдө жардам берет. Биздин максат ушул жарандарыбызга жардам берүү, жөн эле жардам берүү эмес, ыкчам, анан даректүү жардам берүү болуп, биздин ушул эң основной принциптерибиз ушуларда. Анан эгер баягы табигый кырсык болуп кетсе, комиссия, гражданская комиссия деген бар, жарандык коргонуу комиссиясы, анын башында аким өзү турат. Мисалы, кайсы бир аймакта ЧС болсо, ошол жерде бардык министрликтин өкүлдөрү кирген, ошолор иш жүргүзөт да. Анан биз ошолордун актыларына таянып, биз дагы өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Эгер өрт болуп кетсе, өрт коопсуздук кызматы бар, алардын справкасы бар, жазылат. Андан сырткары мамлекеттик эксперттик кызматы бар. Алардын дагы кээ бир учурда биз керек болгондо алардын кызматын дагы алабыз. Ушул ар бир мекеменин мисалы сиз айтып атпайсызбы, справкасын алабыз дегендейчи, ушул мындай бюрократиялык иштер мындай көпкө узап кетпейби? Жок, биз КНМТ алуу үчүн. КНМТ алуу үчүн эч кандай узак болбойт. Ал баягы кырсык болгон жерде бардыгы оперативно иштелет. Мисалы, пожар болгондо келип, пожарный служба ошол күнү эле справканы жазып берип атпайбы? Андай деле бюрократия жок. Мисалы, табигый кырсык болуп кетсе, актысы ошол эле күнү жазылып атат. Жакшы. Биз айтып калбадыкпы, милдеттүү, анан ыктыярдуу камсыздандыруу бар депчи, анан ошолордун түрлөрүнө мындай кененирээк токтолуп кетсек, милдеттүү камсыздандырууга эмне керек, жана ыктыярдуу камсыздандырууга эмне керек? Мисалы, биз билгенден Европа өлкөлөрүндө бул камсыздандыруу маданияты абдан калыптанган, алар бардык нерсени камсыздандырат дегендей. Анан бизде азыр абал кандай? Бизде негизинен чын айтканда баягы советский госстрах мурун жакшы иштеген экен, действительно аябай катуу. Анын улуу муундагылар жакшы билет, биз кийин билбей калдык. Бул бизде камсыздандыруу маданияты дээрлик жок болуп кетиптир да. Ошондо мына мамлекеттик камсыздандыруу уюму 16-жылдан бери ушул республика боюнча масштабтуу түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында мына 80%, мен ойлойм, азыр биздин жарандарыбыз ушул именно турак жай боюнча камсыздандырыш керек экенин билет. Себеп дегенде жарандарыбыз баягы бул зарылчылык, муктаждыкта болуп атпайбы? Себеп дегенде биринчи байлык ден соолук, экинчиси эле турак жай болуп атат. Анын үстүнө биздин өлкөбүз тоолуу өлкө, өзүңүз жакшы билесиз. Жазында селдер көп жүрөт, жер көчкү болот, жер титиреп атат. Кышкысын шаар жергесинде өрт аябай көп болуп атат. Ошол убакта мына бизден камсыздандырылгандар тийиштүү деңгээлде жардамдарды, акчалай түрдө КНМТлерди алып атат. Камсыздандырбай койгондор баягы өзүнүн эле чөнтөгүнө күч келип атат да. Жарандарыбыз дагы түшүнүп атат, бул элге керек экен, пайдасы көп экен.
деп бүгүнкү күндө туроо талап жылдан жылга көбөйүп атат десем жаңылбайм да. Ошол 2016 жылдан бери 6 жылдын жүзү болгон экен уюмдун иштеп жаткан. Анан ошо сиз айтып калдыңыз жылдан жылга көбөйүп жатат, камсыздандырып жаткандар депчи. Анан ошо пайыздык чынды айта кетсек, мисалы башында канча келишим түзгөн болсоңуз, быйылкы жылы канча келишим түзүлдү? Биздики негизи камсыздандыруу полисі бұл 1 жылға жазылып берилет да. Мен де башында 1 жылға деп айтпадым ба. Мисалы сиз бүгүн камсыздандырсаңыз, кийинки жылы 1 күн калганда сөзсүз түрдө узартып койбосоңуз, анын мөөнөтү 1 мүнөт өтүп кетеби, 1 күн өтүп кетеби, ал уже жараксыз болуп калат да. Мына бүгүнкү күндө биз ушул жоопкерчилик алып, биздин ушу жоопкерчилигибиздин астында турган ушу объектилердин саны 93 миңге жакын объектине биз азыр жоопкерчиликти алып турабыз да. Эгер ушул объектилерден ушундай кырсыкка болуп калса, биз ал кардарыбызды сөзсүз түрдө ушул Каргаша менен жекеме-жеке калтырбай, жардамды сөзсүз түрдө кол сунабыз. Жана ыктыярдуу камсыздандырууга дагы эмнелерди камсыздандырса болот деп сурап кеттим эле. Анан бул эмеден милдеттүүдөн баштайын. Милдеттүүгө бул жана жүк жүргүнчүлөрдү, ташуучулар, маршруттук таксилер сөзсүз түрдө камсыздандырыш керек. Бул милдеттүү деп аталат да. Оор жүк ташыгандар, оор жана кооптуу жүктөрдү ташыгандар жарандык жоопкерчилигин сөзсүз камсыздандырыш керек. Андан сырткары жана кооптуу объектиде иштеген, производстводо иштеген жарандарыбыз, ошо иш берүүчүлөр өздөрүнүн жумушчуларын камсыздандырыш керек. Анан мындай эле иш берүүчүлөр дагы өздөрүнүн жарандык жоопкерчилигин ошол жумушчуларын камсыздандырыш керек да. Ал эми ыктыярдууга болсо, ден соолукту камсыздандырса болот. Мына сиздер аппаратураларыңыздар кымбат, ушуларды деле камсыздандырып койсоңуздар болот. Эми ыктыярдууда баягы кардар менен камсыздандыруу компаниясынын ортосунда келишим боюнча баягы тарифтер дагы баягы эметке ойной берет да. Кардарга жараша полистер жазылып бериле берет. Ал эми автоунааны учурда камсыздандыргандар деле көп болсо керек болобу? Ал ыктыярдууга киреби ошондо? Автоунаа 2 түрү бар. Каскад дейт, бул болсо ыктыярдуу. Асага деп ушу жакында кирет деп атат, бул болсо милдеттүү түрдө болуп кирет да. Жакшы. Анан бизде эми жанакы турак жайды ошол эми көбүнчө турак жай камсыздандырып жатпайбызбы? Турак жайды сатып алууда, сатып аласыңбы, сатасыңбы? Жана мамлекеттик каттоо кызматы аркылуу өтөт да ошо келишимдерчи. Анан ошол учурда дагы сөзсүз түрдө ошол камсыздандыруу керек экен деген дагы сөздөр бар эле да. Бул канчалык чындыкка жатат? Эми бул мыйзам долбоору коомдук талкуудан өтүп бүттү го деп бүттү го. Ошону негизи биз баягы мамлекеттик камсыздандыруу уюму биз аткаруучубуз да. Биздин баягы укугубуз жок, нормотворческий орган эмеспиз. Бизге ошо регулятор бар, Госфиннадзор. Алар кандай укуктук ченемдик актыларды түшүрүп берсе, биз ошол менен гана иштейбиз да. Биздин жеке оюбуз болсо, баягы мыйзам кабыл алынды да, биз укуктук мамлекетте жашап атабыз. Мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзам сөзсүз түрдө иштеш керек. Иштеш үчүн эмне керек? Ага шарт түзүш керек. Мыйзам иштеш үчүн шарттар түзүш керек. Ошондо мыйзам жакшы иштеп, элге да пайдасы болот, мамлекетке да пайдасы болот, бизге да пайдасы болот. Демек, азыр мыйзам бар, милдеттүү камсыздандыруу деген бар. Бирок эми ар бир жаран азыр бардыгы эле камсыздандырып жаткан жок да. Демек, сиз айтып жатканыңыз боюнча мыйзам иштеген жокпу учурда? Мыйзам иштеп атат. Мыйзам иштеп атат. Ошон үчүн 93 миңге жакын объект камсыздандырылып турат. Эгер ушул бирок ошол эле жарандар мындай өз ыктыяры менен, ооба мен мисалы ар кандай күн болуп кетиши мүмкүн, ошол күн келип калса деген мындай бир кооптонуу менен барып өздөрү келишим түзүп атышат да сиздер менен. Мисалы жок, сен сөзсүз түрдө камсыздандырышың керек деп бир кандайдыр бир эгер камсыздандыруу кылбай койсо чара көрүлбөйт да деген. Туура. Эгер камсыздандырбай койсо бизде эч кандай рычаг жок, штрафный санкция, административный штраф деген эчтеке жок. Бул объектилерди биз бир гана түшүндүрүү, баягы страховканын, бул камсыздандыруунун пайдасы, келечеги, камсыздандырса кандай кооптуу тобокелдерден алдын алат деп ушундай түшүндүрүү гана иштери менен биз бүгүнкү күндө иш жүргүзүп келатабыз. Эгер сиз айтып аткан мыйзам долбоору чындап кабыл алынып калса, бул биринчиден ушу мыйзамдын дагы мындан да жакшы иштеп кетишине чоң шарт, жакшы шарт түзүлөт да. Бул ушул биринчи очерет, биринчи кезекте бул ошол эле жарандарыбызга чоң пайда. Анткени мына тариф андай деле чоң эмес. Bir жылга мен ойлойм, шаарда 1200 сом андай деле айына бөлсөк 100 эле сомдон болот атпайбы. Эгер Кудай сактасын, эгер ошол эле турак үй жабыртап калса,
ал сразу эле айыл өкмөтүнүн эшигин баркап кылайт же болбосо акимиятты жакын болсо эгер камсыздандырса дароо эле силерге телефон чалып аякка барганда пайда болбойт ужечи. Жакшы, Нурсултан мырза, бизге телефон чалып келип калыптыр, көрөрмандан кабыл койсок. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз эди, урматтуу көрөрман, кичине сыналгыдан кичине арыраак турсаңыз. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу көрөрман, бизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Бизди угуп жатабыз. Айтып койсоңуз, эме мамлекеттик камсыздандырууну. Адрес. Бишкек шаарында Киевский 218-ге келиңиздер. Бишкек шаарында Киевский 218-ге келиңиздер, ошол жерден камсыздандырабыз. Андан сырткары биздин gso.kg деген сайтыбыз бар. gso.kg. Ошол жакта бардык биздин маалымат, телефон номерлерибиз, бардык маалыматтар бар. Андан сырткары Facebook'tan государственная страховая организация деп жазсаңыздар, ошол жерде дагы бардык маалыматтар, бардык контактный данныйлар бар. Рахмат. Бизге WhatsApp номерунда суроолор келип калган экен, Нурсултан мырза, ошолордун окуп берсем, саламатсыздарбы дейт. Тогуз Тору районунан жазып жатам, айылдагы кээ бир адамдардын техпаспорту жоктор, кантип камсыздандыруу кылса болот, же код номерлери менен кылса болобу дейт. Жакшы суроо. Негизи камсыздандыруу үчүн башында баягы эки документ сурачубуз. Техникалык паспорт, турак жайдын, анан өзүнүн паспорту. Анан кийин биз ушул данныйларды госрегистрден алып карасак, 80%-ынын Кыргызстан боюнча турак үйлөрдүн техникалык паспорттары жок экен да. Ошол эле учурда биздин баягы жетекчилик Гүлмира Курманбековна башында болуп, баягы биз услуга көргөзүп атабыз делге. Биз эл менен тыгыз иштешебиз. Биз баягы ачык болушубуз керек, доступный болушубуз керек да. Ошол себептен биз эгер ушул техникалык паспорту жок болсо, кадастровый план, же болбосо инвентарный дело, эгер ал эки документи дагы жок болсо, айыл өкмөттөн ушул турак жай, ушул жаранга таандык деген справка алып келсе, биз ошонун негизинде камсыздандыра беребиз. Жакшы. Дагы бир суроо. Саламатсыздарбы дейт. Мен түз эфирде көрүп жатам. Менин суроом 2018-жылдан бери турак жайымды үзгүлтүксүз камсыздандырам. Ушул күндө жашап жаткан үйүмдүн 2 бөлмөсүнүн 2 жери жарылып, жарака болуп калды. Күндөн күнгө чоңоюп, неберлер менен ошол үйдө жашайбыз. Сиздерге кайрылсак болобу, же четке кагылып калабызбы? Жооп көтөм дейт. Жакшы суроо. Эми анын жарылган себеби кандай? Эскилиги жетип жарылып атабы, же болбосо бир ошол жакта жер титиредиби, же ошол жакта бир сел жүрдүбү? Мунун себебин ошол жаратылыш кырсыгы ошол жакта катталдыбы? Эмне себептен баягы эмесинин причинасын билишибиз керек да. Эгер өзүнөн өзү эле туруп жарылып калса, ал значит баягы жатпайбы, камсыздандырууга жатпайт да. Мыйзам өзү айтып турат, табигый кырсыктан жана өрттөн деп. Эгер табигый кырсык болуп ошол жерде эгер турак үй жабыркаса, биз жоопкерчиликти алабыз. Мына мен сөзүм кур болбош үчүн айтып кетейин. 2016-жылдан бери 761 жараныбызга 72 миллион сомдон ашык акча каражатын биз бүгүнкү күндө төлөп бердик. 72 миллион сом. Бул чоң баягы жардам да жарандарыбызгачы. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек да. Ошол көрөрмандын суроосунан улам кызыгып жатам да. Ушул жаранга окшоп, сиздер менен жыл сайын келишим түзүп, акчасын төлөп, анан бирок кырсык болгон учурда деле мындай кандайдыр бир себептер менен кенемти ала албай калган учурлар болобу? Кандай учурларда негизи ушул кенемти төлөнбөй калат? Негизи мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мыйзам табигый кырсык, анан эки гана учурда өрттөн деп турат. Табигый кырсыкка жана жер титирөө, жер көчкү, шамал, чагылган түшсө дагы, мына ушу сел жүрсө да, ушунун баардыгы кирип атпайбы? Ал эми мисалы өрт болгондо, электр чыңалууларынан келип чыккан өрттүн баарына биз төлөп берип атабыз. Эгер жаран өзү баягы коопсуздук эрежелерин сактабай, техникалык каражаттарды колдонгондо эрежелерин сактабай, одоно колдонуп, ошонун себебинен өрт чыкса, же өзү бир газын күйгүзүп унутуп калса, мисалы ушундай учурларда төлөнбөйт да. Андан сырткары техногенный болуп, мисалы ушундай кооптуу аппаратура менен иштеп атып, анын эрежесин сактабай взрыв болуп кетсе, мисалы адам аралашкан жерде да. Андан сырткары баягы согуштук аракеттер болсо, техногенный ушундай причиналар болсо, бул камсыздандыруу окуясы болуп эсептелинбейт да. Ал эми
Табигый кырсык болгондо, табигый кырсык болгон жердин баарында эле мисалы биз төлөмдөрдү жүргүзүп атабыз. Анан өзү келип бир случай болгон, турак үйүн трактор менен түртүрүп салганчы. Мындай учурда ал мошенничество болуп калат да. Жакшы. Дагы бир суроо, саламатсыздарбы дейт. Турак жайды камсыздандыруу үчүн кандай документтер керек? Анан кайсыл дарекке кайрылсак болот? Дагы бир жолу айтылып коесузбу дейт. Эгер техникалык паспортуңуз болсо, техникалык паспортуңузду алып алып, өзүңүздүн ID паспортуңуз менен өзүңүз жашаган жердеги бардык айыл өкмөттөргө бара берсеңиз болот. Эгер шаарда болсоңуз, мэрияга барыңыз, бияк ошол жерлерде биздин агенттер, инспекторлор страховой отурат. Ал эми Бишкекте болсо Киевский 218, Калга Киева менен кесилишет. Ошол жерге келсеңиздер болот. Эгер андан сырткары да таппай жатсаңыздар, биздин gso.kg сайтыбызга кирсеңиздер, андан сырткары государственный страховая организацияда Facebookка жазсаңыздар, ошол жакта биздин бардык маалыматтар, бардык данныйлар, бардык телефон номерлерибиз бар. Ошол жактарга кайрылсаңыздар болот. Жакшы. WhatsApp номеруна дагы суроолор келип калган экен. Саламатсыздарбы дейт. Менде 2 суроо бар. Үй күйүп кетсе, чыгым кантип далилденет дейт. Ущерб чыгымы канчалык далилденет деп жазган экен. Экинчи, үйүн камсыздандырган адам өтүп кетсе, ал өтүп кеткенден кийин үй күйүп кетсе, акчаны ким ала алат дейт. Эгер Кудай сактасын, ал адам өтүп кеткен болсо, анын бала чакасы бар да. Андан кийинки баягы наследство кала турган киши алат. Анан эгер турак үйү күйүп кетсе, мисалы, мен жана айтып кеттим, методика расчет бар. Канча пайызы жабыркады, ошого жараша кенемде төлөнүп берилет. Мен бир случайын айтып кетейин. Московский районунда Садовой деген айылда беженин үйү күйүп кеткен. Мен барганда ошол стенасы аман калыптыр, анан фундамент аман калыптыр. Калган баары күйүп кетти. Чатыры, ичиндеги оокаты, полу бардыгы. Ошол жараныбыз айыл жергесинде болчу 400 000 сом. Толук 400 000 сом. Ушул бир айга жетпей бизден кенемтен алып, үстүн жаап, үйүнүн ичин кайра актап шыбап, полун салып кирип кетти да. Ошол кышында болгон эмеден, короткое замыканияданчы. Негизи эле эми ошол бирок телефон чалып келип калган экен, мен суроомо чейин калып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз, Мен Токтогул районунан чыгып атам. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна кайрылганда инвалидтерге кандай жеңилдиктер бар экинчи группага? Жакшы, сурооңузга чоң рахмат, болдубу? Чоң рахмат сизге. Биздин социалдык проектибиз дегенибиздин дагы бир себеби ушул, эгер биринчи, экинчи группадагы майыптыгы болсо, биз ал жарандарыбызды 100% бекер камсыздандырабыз. 100% бекер. Эгер үчүнчү группадагы майыптыгы болсо, ал жараныбызды 50% скидка менен камсыздандырабыз. Жакшы. Андан башка да кандай жеңилдиктер бар? Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жеңилдиктер бар экен. Андан башка да бир жеңилдиктер болобу? Андан башка жеңилдиктер, мисалы, ушундай тариф менен 601 200 менен чет мамлекеттерде ашып барса эки эле тобокелден камсыздандырат да. Бизде мына бардык табигый кырсыктардан камсыздандырып атабыз. Бул дагы чоң жардам да. Биз улам айтып жатпайлыкпы, социалдык долбоор деп, жана ошо бюджетиңиздер боюнча да кызыгып жатам да. Негизи сиздердин уюмга учурда мамлекеттен акча бөлүнөбү? Айтайын дегеним, сиздердин уюм азыр кирешелүүбү же чыгашалуубу? Негизи биздин максат пайда табуу эмес, сиз дагы жакшы белгиледиңиз. Биздин максат элге жардам берүү болуп эсептелинет. Эми биз 2021 жылдын жыйынтыгы менен 25 миллион сомдон ашык таза киреше менен чыкканбыз. Анын 12 миллиондон ашыгын биз дивиденд катары мамлекетке төлөп бердик да. Бул жактан мамлекеттин баягы ушундай кырсык келип калса, мамлекеттин дагы чөнтөгүнө баягы жеңилдик болуп атат, жарандарыбызга дагы чоң пайда болуп атат. Ошол эле убакта бизге дагы, биз ушул ишти алып барганга дагы баягы жакшы шарттар баягы өзүбүзгө өзүбүз камсыздап жетип атат да. Жакшы, дагы бир телефон чалуу бар экен, Нурсултан мырза. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, Мен Бакин районунан звондоп жатам. Биздин мына 62 райондорду камсыздандыруу боюнча бекер болот деген эле. Ошол кандай болуп жатат? Бизди камсыздандыргыла деп акчасын төлөбөй деп жатат.
Шуга жооп берип койсоңуздар. Рахмат. Көрөрман суроосу түшүнүктүү болду, Нурсултан мырза. Баткенде жайгашып бекер болуп деп айтылгандай, жалган маалымат болсо керек, бекер деген сөз жок. 600 тарифтер бекилген, 600 сом айын жергесинде 600 сом төлөп эле камсыздандырып коюңуздар. Эми жол эрежесин бузуп, жол коопсуздук кызматкерлерине түшүп калса деле административный штраф минимум 500 сом жазып берип атпайбы? Бул жерде болсо өзүнүн турак үйүнө жараныбыз өзү кам көрүш керек да, биринчичи. Туурабы? Мисалы жазында ошол эле курап калган бактарды үй тегерегиндеги үйүн тегерегинде кыркыш керек. Жана арыктарды тазалаш керек, дренажный системаларды тазалаш керек. Өзү кам көрбөсө анан ким кам көрөт? Анан ушундай кырсык келип калса, мына биз кам көрүп атабыз. Бул көрөрман сурап кетпедиби? Негизи Сузакта бир чоң кырсык болду эле. Анан ушу сиздердин сайтка кирип карасам, кээ бир аймактарда ошол табият кырсыктары коркунуч жараткан аймактарда жайгашкан үйлөр камсыздандырылбайт деген бир маалымат окудумбу, же шашып жатып туура эмес түшүнүп алдым. Ошол боюнча да бир маалымат айта кетсеңиз. Ал мисалы мындай да, кээ бир участоктор бар. Ал жак кооптуу, жарандарга эскертүүлөр берилген, башка жерден жер тилкелери белинген, аяктан такыр көчүп чыгып кеткеле бияка жашоого мүмкүн эмес деген ушундай красный зоналар бар да. Биз аяка кирип камсыздандыра албайбыз. Себеп дегенде биз алдын ала билип, ал жер кооптуу экен, жарандарга жашаганга болбойт деген баягы кагаздар таратылган, башка жактан жерлер бөлүнүп берсе дагы ошол жерден чыкпай жашаган жарандарыбыз бар да. Ошондой учурда биз ал жерге кирип камсыздандыра албай калабыз. Эгер биз кирип камсыздандырсак, ал уже баягы мошенничествого да жатып калат да. Андан башка мисалы ошол камсыздандырууга жатпаган, камсыздандыруу келишимин түзө албаган бир шарттар барбы ошо турак жайлар боюнча? Эгер турак үй аварийный болсо, аварийный үйгө жашаганга да болбойт да. Аварийный болсо биз ал үйдү камсыздандыра албайбыз. Экинчиси, үй арестте болуп калса, аны да камсыздандыра албайбыз. Себеп дегенде эртең ал үйдө бир кырсык болуп кетсе, кимге төлөп беришти? Мисалы, талаш баш ачыл элек үйлөр, андай ушул үйлөр камсыздандырууга жатпайт да. Жакшы. WhatsApp номуруна дагы суроо келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Менин үйүм 1 жыл мурун өрттөнгөн, азыр ар кайсы жеринен жарака кетип жатат. Мен кандай кылсам болот? Толук маалымат бере аласызбы? Дейт. Бирок көрөрман камсыздандыруу келишимин сиздер менен түзгөнбү, түзбөгөнбү тактаган эмес экен. Эгер сиз ошол өрт болгонго чейин биз менен камсыздандыруу полисин алып койсоңуз, сатып алып койсоңуз, келишимин түзүп койгонуңузда биз сизге ошол убакта келип жардам берет элек. Эгер азыр колуңузда камсыздандыруу полиси жок болсо, биз жардам бере албайбыз да. Бул камсыздандыруу полис деген бул келишим деп эле айтсак болот да. Жарандар келет, бизден ошо камсыздандыруу полисин ошол 600 сомун, 1200 сомун төлөп сатып алат. Биз жана мен айткан кырсыктардан жабыр тартса, биз жоопкерчиликти биз алабыз. Ошол учурда жарандарыбыз ушуну так даана түшүнүп алышса да. Анан экинчиси, жана 1 жылга түзүлөт дебедимби? Көп учурда мындай болуп калып атат да, жарандарыбыз келет, камсыздандырат, полисти алып барып үйүнө ыргытып коюп атат да. Ошону карабайт. Анан үйү жабыркап калгандан кийин эстейт да, полисти көтөрүп чыкса, суроого өтүп кеткен да. Ошон үчүн документке бекем болуп, жыл сайын узартып туруш керек да. Эми азыр мамлекетибиз мындай санариптештирүүнү бардык тармакка киргизүүгө аракет кылып жатпайбы? Ошо келишим түзгөндөн кийин, мисалы, эми бул ар бир жаранды мындай унутуп калуусу мыйзам ченемдүү көрүнүш го дегеним да. Ошол 1 жыл өтүп бараткан маалда кандай сиздерден кандайдыр бир эскертүү дегендей, ошол эле СМС билдирүү барабы? Туура айтып атасыз. Биз буну азыр баягы телефон номерлерин алып калып атабыз жарандарыбыздын. Анан баягы карап туруп, аз калганда биз аларга телефон чалып, же болбосо СМС билдирүүлөрдү жөнөтө баштадык. Жакшы экен. WhatsApp номуруна дагы суроо келиптир. Эртең төлөсөм 600 сом, кайра жыл жаңырып, январь болуп кетсе кандай болот? Эмки жылга болбой калабы? Эми болот да, түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бүгүн камсыздандырсаңыздар, кийинки жылы мына ушул убакка 1 саат калганда келип узартсаңыздар. Эми 1 күн калганда келип узартышыңыздар керек болот да. Ал мисалы бүгүн болсо, жыл жаңыргандан кийин ал тиги полис жарабай калды деген болбойт. Полисте саатына, минутасын чейин жазылат да. Мына бүгүн 22 ноябрь камсыздандырдыңыз, кийинки 2023 ушул 21 ноябрь 12:00 чейин ал полис күчүндө болот да. Андан кийин 12:00 кийин уже
ал полис күчүн жоготот деген сөз да. Ошон үчүн бир күн калганда келип туруп узартып коюшуңуз керек. Кийинки жылы 21 ноябрда келип узартышыңыз керек болот. Ал эми ошол эле төлөмдү сөзсүз түрдө ошол мэрияга, ошол айыл өкмөтүнө же сиздердин кеңсеге барып төлөшү керекпи, же кандайдыр бир башка ыкмалар менен да төлөп койсо болобу? Эми төлөгөнү ошол жерден эле терминал болсо терминалдан салып койсо болот. Наличка болсо ошо биздин агентке таштап койсо болот акчасын, анын аямеси жок. Электронный болсо электронный төлөп койсо болот. Жана айтып кетпедикпи, эми негизи эле кыш убагында ошол өрт көп учурайт го. Анан демек ошол кышка жакын сиздерде келишим түзүүнү каалаган жарандардын саны көбөйөбү? Көбөйөт. Негизинен эле баягы элдер көбүнчө кайдыгерлик болуп атат да. Ой, менин үйүм 20 жылдан бери турган, дагы деле 20 жыл тура берет деп. Ушундай ойго алдырып атышат да. Жамандыкты тилебей элчи. Тилебей элчи, кыргызчылык алдырып атышат да. Анан кырсык айтырбай келет да. Анан келип туруп эле бир күнү ушинтип кырсык болуп кетип атат. Анан тиги баягы ары чуркап бери чуркап турак үйүнүн көчөдө калган чоң трагедия да, үйү жок калса. Ошондойго калбасын деп биз ошондой оор ситуацияда ушу сиздерге да рахмат чыгып айтып түшүндүрүп атабыз да. Анан өзгөчө шаардыктар бой мага табигый кырсыгы келбейт деп, мисалы шаардыктар активность кичине азыраак да. Табигый кырсык келбесе дагы сиз өзүңүз билесиз, күнүгө 20-дан 30-тан өрт коопсуздугу болуп атат, өрт катталып атат. Адамдардын өтүп кетип атат ушу өрттөн, кырсыктан, өмүрү кыйылып атат деген да. Ошон үчүн шаардыктар дагы, урматтуу шаардыктар, сиздер да кайдыгер карабай сөзсүз түрдө камсыздандырыңыздар. Ошол кырсык сиздерге келбей эле койсун, бирок ошол сиздер төлөгөн акча башка жактагы жараныбызга, региондон болобу, ушу жардамга муктаж болуп турган жараныбызга барып жардамы тийсе, бул тим менен алганда деле соопчулук иши болот да. Эми бизде рынокто мисалы жеке менчиктеги камсыздандыруу уюмдары бар эмеспи? Анан сиздер деле ошолорго мындай бир анализ жүргүзсөңүздөр керек. Ошолордон мамлекеттик уюмдун мындай артыкчылыгы эмнеде? Эми биздин айырмабыз ушул турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү боюнча бизде лицензия бар. Биздин гана уюмда. Өзүңүз жакшы билесиз, бизде үйлөрдүн, турак жайлардын көпчүлүгү саманный үйлөр, эски үйлөр. Эми частныйлар ушу алыскы аймактарга, райондорго барып камсыздандырбай билбейм, бирок биз бардык республика боюнча мына ар бир айыл өкмөттөн агенттерди договор менен алып, ар бир райондон инспекторлорду алып, ар бир шаарлардан алып, жарандарыбызга болушунча мүмкүнчүлүктү колдонуп калышсын, максимально колдонуп калышсын деп болгон шартты түзүп берип атабыз да бүгүнкү күндө. Ошол эле убакта биздин айырмачылык ушул биздин биринчи максат ушул элибизге жардам берүү гана болуп эсептелет. Ошол сиздин саман үй деп калбадыңызбы? Ошол боюнча бир суроо келген экен да. Саламатсыздарбы дейт. Менин суроом, үйдү камсыздандырыш үчүн өзүнүн шарттары бар экен, үй бышкан кирпичтен салынышы керек экен, талапка ылайык келиши керек деген. Ал эми сокмо менен салынган үйлөр бул талапка жооп бербейт да, камсыздандырбай койсо болобу? Өз каалоосу менен камсыздандырыш керекпи, же милдеттүү түрдө камсыздандырыш керекпи дейт. Эми биз антип өлө турган болсок, анда Кыргызстанда азыр эле айткандай жарымынан көбүн камсыздандырбай коюшубуз керек да. Бизде андай бөлүү жок. Үй жашап атабы, баягы оңдоп түзөп, үйү нормальныйбы, биз камсыздандыра беребиз. Эми жакыр эле болбой калган үйлөр гана камсыздандырууга жатпайт да. Чет мамлекеттерде туура ошондой конструкциясына, салынган турак үйдүн баягы материалдарына жараша тарифтер коюлат да. Бизде андай эмес. Бизде бардык үйлөргө бирдей шарт. Бардык жарандарыбызга бирдей шарт түзүлгөн. Ошол шартты үйү сокмодон болобу, бышкан кирпич болобу, же башкасынан болобу камсыздандыра берсе болот. Жакшы. Дагы бир суроо, көрөрман сунушу да бар экен. Камсыздандыруу боюнча суроо жана сунушум бар дейт. Камсыздандырылган үйдү саткан учурда ошол төлөнгөн жалпы сумманын кандайдыр бир бөлүгүн кайтарып берүү жагы каралса дейт. Ошондой эле кандай себеп менен болбосун төлөп берүү жагы каралса, жабыркаган үйлөргө акча каражатын төлөп берүү жолжобосун жеңилдетсе, көпчүлүгү өздөрү кызыктар болуп үйлөрүн камсыздандырмак дейт. Мисалы салык төлөйбүз, айлык алабыз, айлык акыдан соцфонд төлөйбүз, кайра пенсия алабыз дегендей дейт. Туура суроо бериптир. Биздики эч кандай кыйынчылык жок. Мына мен айттым башында, эгер турак үй ушундай кырсыкка болуп калса, бизге билдирүү эле керек. Телефон чалып эле билдирсе, биз өзүбүз барып, фото, видео фиксация кылып, акты түзүп, анан тийиштүү документтердин бардыгын чогултканга өзүбүз жардам беребиз. Андан
Жакшы, телефон чалуу келген экен, Нурсултан мырза. Алло, саламатсызбы? Жакшы. Жакшы, угуп жатасыз. Камсыздандыруу боюнча суроо бар эле да. Кайсы жерден керекпи, керек эмеспи? Мен базар форумунан болом. Ilgari sayıldığında bazı turak jay boyunca ele kamsыздандыруда da. Sayıldığında bazıgın kamsыздандырады. Turak jay, saray, kuhnya bazıgın bir kamsыздандырады da. Ama hazır bir случай olsa, eğer kuhnyası je olsa, saray je olsa, navesi bir jabırkalagan olsa, ağa tölenmeydi de odatta. Tolka turak jayga da tölenmezdi. Neyim için aşolardı koşa kamsыздандырбайт бул өзүнүн алгоритминде болгон бардык нерселер. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмөн. Жакшы суроо болду. Эми мыйзамда турак жай деп көргөзүлгөн. Ал жакта коро жайы, хозпостройкасы, сарайы, склады деп көргөзүлгөн эмес да. Бул жакта бир гана жоопкерчиликти турак жайга алып атабыз. Эгер мен коро жайымды бардыгын камсыздандырам десе, сөз жок. Ыктыярдуу түрдө камсыздандырып койсо болот. Аны биз бул камсыздандыруу полисин жазып бере беребиз. Ошол эле негизи көрөрман суроосу мындай ойлоп келсе туура, ошол эле биздин бир эле мындай жер тилкесинде болуп жатпайбы деп атпайбы? Анан ол 600 сомго балким кандайдыр бир аз болсо дагы сумманы кошсо, анан жалпы ошол жашап аткан ошол эле жанында времянкасы, жанындагы сарайы менен камсыздандырса болбойбу деген менимче бир логикага да сөзсүз түрдө болот. Эмнеге болбойт? 600 сом төлөп үйүн камсыздандырсын, дагы бир 500-600 миң сом, 2000 сом төлөп коро жайын камсыздандырып койсун, анан эч кандай эмеси жок. 200 сомго деле камсыздандырып койсо болот анын. Дагы бир көрөрманыбыз жазып жатат, чаң кошулган окшойт. Ошол суроо менен берүүбүздү аяктайт окшойбуз, Нурсултан мырза. Саламатсыздарбы дейт. Биз 2 жылдан бери камсыздандырууну төлөбөй калдык. Улап төлөсөм болобу? Буга пайыз кошулбайбы дейт. Жок, эч кандай пайыз кошулбайт. Мен дагы бир жолго айтып коеюн. Сиз бир жылга камсыздандыруу полисин алдыңыз, бир жыл бүттү. Бир жыл бүткөндөн кийин эч кандай пайыз да кошуп, эчтеке болбойт. Просто эле ал полис жарактан чыгат. Сиз жөн гана келип, кайра жаңы камсыздандыруу полисин алып коюшуңуздар керек. Анан жанакы мыйзам долбоору ишке ашып калса, Кудай буйрса, ал дагы бир чоң өбөлгө болот эле. Жарандарыбыз баягы милдеттүү камсыздандырып кичине ушундай бир түрткү керек экен да, жарандарыбызга дагычы. Деги эле ошол мындай коомдогу камсыздандыруу маданиятын көтөрүү үчүн учурда сиздин пикирде мындай жетиштүү иш-чаралар көрүлүп жатабы? Сөзсүз түрдө көрүлүп атат. Ошол жана мен мыйзам долбоору боюнча айтып коеюн. Эгер ошол мыйзам долбоору кабыл алынып калса, сөзсүз түрдө бул өзүнүн жемишин берет, сөзсүз түрдө бардык тарапка берет. Биз ал мыйзам ишке ашып калса, ошол бир жылга 200-300 миңге чейин, 250-300 миңге чейин ушундай эмелер болот экен, сделкалар. Биз аны камсыздандырганга ошол турак жайларды биздин бардык техникалык базабыз дагы, кызматкерлерибиз дагы, обученный бардыгы даяр, биз ага күчүбүз жетет. Ал эми ушул камсыздандыруу маданиятын жайылтуу боюнча мына биздин Б7 областта 7 филиалыбыз бар. Ошол филиалдын директорлору, ошо биздин кызматкерлери, биз бияктан бардыгыбыз мына жеринде айыл өкмөттөрдө чогулуш болобу, сельскохоз деп коебуз го. Коллегалар болобу, же жөн гана чогулуштарбы, мисалы бардык жерге барып маалымат компаниясында жетиштүү деп атасыз. Түшүндүрүү иштери толук кандуу жүрүп атат. Жакшы, чоң рахмат Нурсултан мырза. Ушуну менен тилекке каршы бизге берилген убакыт дагы аягына келип калды. Атайын убактыңызды бөлүп, бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге. Бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биз мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишмердүүлүгү туурасында сөз кылдык. Студияда конокто мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Чекиров Нурсултан Кубанычбекович келди. Программаны мен Гүлзат Манова алып бардым. Биздин кийинки чыгарылыштарга чейин саламатта калыңыздар.